салам замандаштар, амансыздарбы? Бүгүн Ала Тоо аянтынан Айкөл Манас атабыздын айкелинин алдынан кайрылуу жасап турам. Бүгүнкү күнү да дал ушундай Айкөл Манастар болгондо мен Каныкей бул жерге кемпирабадды коргоп келбейт элем. Биз мактанабыз. Биз Айкөл улуу Манастын урпактарыбыз деп. Бүгүнкү күнү ошол Манас атабыздын урпактары кайда экен эр азаматтар деп издеп атам да. Суусу кетип атат, жери кетип атат, кайда жүрүштү экен деп издеп атам. Анан биз Кемпирабадды коргоп чыксак, жерлерден Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаровду коргоп чыккан адамдарга айткым келет да, жердештериме. Урматтуулар, мен мына борбордо турам. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, алар силердин коргооңорго муктаж эмес экен. Аларды кайтарган аябай көп сакчылары бар экен, желдеттери бар экен. Колдорунда эбегейсиз бийлиги бар экен. Азыркы күнү Кемпирабад силердин колдооңорго муктаж болуп турат экен, жердештерим. Биз эмне үчүн коргоп чыгып атабыз? Мен бул жерге бийликти кетсин, же болбосо башка максат менен келген жокмун. Биздин ата бабабыз кан жанын аябай ошол жерди коргоп, эчен кылымдар бою коргоп, бизге мурас кылып калтырып кеткен жерибизди, аманатка калган жерибизди биз да сактап бүгүнкү күнү өз урпактарыбызга өткөрүп беришибиз керек. Бул биздин атуулдук парзыбыз деп эсептейм. Бүгүнкү күнү ошол жерибиз кетип калбасын деп ичибиз атышып анан чыгып атабыз. Алар эч бирөөнүн бийлик талашкысы келген жок. Же бир партияларды колдоп чыккан эч ким жок. Эмнеге түшүнбөйсүздөр? Мен таң калып атам. Булардын колунда эбегейсиз бийлик турса, булардан биздин жерибизди коргоп бериңиздер деп суранып же талап кылып чыкпай кайра коргоп чыкканыңыздарга мен эч бир түшүнө албадым. Биз бүгүнкү күнү бири-бирибизди душман көрүп, Манас атабыздын арбагындагы нааразы кылып атабыз. Курама жыйнап журт кылдым деп айткан эле кезинде Манас бабабыз. Бүгүнкү күнү биз бөлүнүп, жарынып, бийликти коргой калып, же дагы бир партияларга бөлүнүп, ата бабабыздын дагы арбактарын нааразы кылып атабыз. Ошол коргоп чыккандарга айтарым мен: эгер силер коргоп чыксаңар, бийлигин колдоп атсаңар, анда силер дагы бизге кошулгула. Бул бийликтин узагыраак олтурушун, жана дагы булардын жаңылбай тарыхта жакшы сөздөр менен, жакшы китептерде жазылып калышын кааласаңар, анда бүгүн буларга силер жаңылбагыла деп талап коюшуңар керек. Бул Кемпирабадды бери бериш, бул жаңылыштык болуп калат. Бизди келечек муун кечирбей калат. Бизди азапка таштап кеттиңерби? Ошол маалда үйдө жатып алып, эки-экиден партиялаш болуп, бөлүнүп, жарылып, эмнеге бизди ойлободуңар деп, эртеңки күнү келечек муун биз карыганда, алдан тайып калганыбызда
сураса эмне деп жооп беребиз? Ошондуктан бүгүнкү күнү баарыбыз чогуу туруп келиңиздер. Эгер ушул бийликти колдосоңуздар, жаңылбагыла, жаңылыштык кетирип калбагыла деп калыстык сөзүңөрдү айтып койгон карыяларым барбы элимде? Ошентип жардам берсеңер болот. Кыйкырып, аларды өлтүр, буларды кама деп жаман жолго үгүттөгөнүңөр, бул так гана анга түрткөнүңөр болуп эсептелинет. Камап сал ошолорду, тигилерди атып сал керек болсо деп айтып атышат да. Ошолорго мен таң калам. Силер кайра жаман жолго түртүп атасыңар го. Силер кайра колдобой атасыңар да. Мисалы мен ушул Садыр Жапаровду жаңылышып калбасын, биздин эртеңки тарыхта дагы чыр чыкпасын. Бүгүнкү күнү тарыхый ата-бабаларыбыздын калтырып кеткен тарыхый документтерине таянып, бул биздин жер, айтып кеткен мурас сөздөрүнө таянып, бул биздин жер экенибизди айтып, чырылдап чыгып атабыз. Күйгөнүбүздөн. Силер бүгүн коштоп чыккандар анга түртүп атасыңар. Жаңылыштык жасаганга түрткү болуп атасыңар. Силер эгер жардам берем десеңер, анда жаңылба Садыр Жапаров, жаңылба Ташиев деп акылыңарды айтып, бекинип келесиңерби, же ачык айтып акылыңарды айтасыңарбы, же кеңешчилери аркылуу айттырасыңарбы, же планшет аркылуу СМС жөнөтүп айттырасыңарбы, силер кайра ошентип жардам беришиңер керек. Анга түртүп атасыңар, кайра күчөтүп атасыңар. Бүгүн бир үйдөн бирөө чыкса, ал бирөөнү камап койсо, анын калган 10 тууганы болобу, 20 тууганы болобу, тууган үчүн чыгат, анан башка нуктарга бурулуп кетет. Ошондуктан мен баарыңыздарды чакырам. Эгер биз баарыбыз намысыбыз болсо, тынчтыкты кааласак, ушул бийликти колдогондор бийликтин дагы узагыраак олтурушун кааласаңар, анда бийликти жаңылбагыла, жазбагыла деп талап кылгыла. Биз болсо кемпир абад берилбесин деп биз дагы талап кылабыз. Кемпир абад биздин жер, Кемпир абад Кыргызстандын, кыргыз элине таандык, өзгөн аймагында жайланышкан кыргыздын жери. Биз аны эч качан бербешибиз керек. Биз жаңылбашыбыз керек. Келечек муундун алдында эртеңки күнү кантип жооп беребиз? Биз ошону ойлонушубуз керек.